Assalamu alaikum Boşqo'rdun görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана шөмөлө жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, палвандар. Биз бүгүн Ноокат чергесине салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Токтомас Зылтыев айылдык аймагынын Кемалат айылынан салам айтабыз. Кемал атада Бекзаттан бир келишкен акбоз ат чыгат экен, сиздерге маалымат жеткирип, келиш өткөнү келип калдык. Кандай ат болду? Бекзаттан маалымат сурап сиздерге жеткирип өтөбүз. Палван ат көрүнөт. Бекзат, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Келиңиз Расул ака. Денсаулыктар жакшы, Бекзат, иштер жакшыбы? Assalomu alaykum. Амаш жакшысызбы? Аттын Дерский. Бекзат бүгүн акбоз ат экен да. Атын Корозин айтканда. Жоон жолту бир келишкен сындуу ат чыгат экен. Бекзат, өтүктөр жаңыго. О, ака. Өтүк боюнча айтып кетсек акам, Тарганадан Азым деген акам бар ака. Ошол подарка этти ака. Укам менин атыман дегенден ака келди ака. Рахмат ака, көрүп атсыз ака. Подаркага Азым акаң келди. Ооба, бүгүн бандит деген ат келди ака. Кандай? Бандит деген. Бандит чыгат. Бандит деген. Себеп бандит деп койгон себеп ака. Улагы дагы, өзү дагы бандит ака. Айылчылыгы дагы любой жактан келген. Мына ат өзүңүздөр көрүп баа бериңиздер. Ат жакса Бекзат менен байланышасыздар. Мына бычымыны, сынын байкаңыздар. Жаныбар, токтот жеме. Өтө квадрат келген, жоон жолту бир башка убактары да келишкен ат экен. Мойну өзү бир ат ака. Мойну өтө жоон. Ооба. Эки аттын мойну бар бул да. Эки аттын мойну бар. Расул ака, ат боюнча аттын жашы 6 жашар. Жашы боюнча 6 жашар. 6 жашар. Аттын Сорлар бөлүнүп калды. Чаткаяктарда келип, ат формага келди ака. даяр. Мына Мына өзүңүздөр көрүңүздөр, туугандар, көрүп турасыздар. Өтө палван ат экен, аркалында сыны келишкен. Дибой жака бирдей ака. Токтот, эми мүчөлөрүнүн туяктарын тартайлы. Таза Расул ака. Аттын жашы 6 жашар. Жашы боюнча 6. Аттын улагы, үйүрү тамай ака. Аттын улагы, үйүрү тамай. Кичине видеолору бар, таштап берем ака. Туяктары, Адамдар болсо. туяктары таза. Таза, алар бар ака. Бою боюнча канча? 65ке тарт болот. 65 өлчө болот. Местный жылкысы. Кыргыз жылкы порода. Секин айдачы мына үстүлөрүн тартайлы мүчөлөрүн. Мына аракет, назарда туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ат жакса Бекзат менен байланышасыздар туугандар. Бандит кайманатында атты көрүп турасыздар. Бандит деп койдун дедиң. Бандит деп койдум. Улактагы видеолор бар дедиң, доказательстволору менен, таштап берем ака. Мен кызыккандар келип болсо калып көрүп алып. Кап, улактар болуп атса керек. Ооба, улактар ата болду. Үналысыны улактанда. Мына аракетин көрүп турасыздар, бандиттин. Өзүңүздөр баа бериңиздер, эл тараза эл сынчы демекчи. Баасыны кандай коет, чогуу сиздер менен биргеликте угабыз баасын дагы. Ака, оз дагы өтө элбек. Өзү чоң болгону менен мына чапчы соло берет экен, Таксаң токтоп атат. Атын болсо атын баары дей турган ат үйүнө байлап койсоң. Такага жобош эле, колго жобош. Жеп ичтери колго жобош. Адамга тээп иштебейт. Ондай адат болсо ат сой берсин ака, мен тааным ака. Ака. Секин эле бастырчы мында. Тартып жакшы көрсөтөп, кайтарып эми секин бастырып кой. Какпайлы. Ат менен эле экен жаныбар, Ака. Я! Расул ака, өзүңүз карызбасына терде чыккан жок. Аттын сууту келип таяр. Дыханиялары да жакшы экен. Мына ака тартып коюң. Стойкаларда сөз жок ат. Аттын кичими ака. Ат болсо мынчалык эле болот Расул ака. Эми эл ака, элге дагы кандай ат жагат дейсиз. Эми мага жаккан ат шу болду Расул ака. Ат жакты, алдың. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Бандит кайманатында аттын бандиттин баасы кандай болду? Бекзаттан баасын сурайбыз. Болду Бекзат. Атпаса ушунчалык болор, көп чаппа, күнөө эле кой. Көрүүчүлөргө да мындай түшүнүктүү да болду окшойт. Бандиттин баасын айтайын Бекзат. 10 миң небейин, сата турганымды айтайын. $7.200. $7.200. Кеми дагы болот. Кеми сүйлөшүлөр бар буйруса, Ооба. 7.200 деп баасы айтылды. Номерлериңи айтып өтсөң Бекзат. 224 мен. Плюс 996 224 менен 73 69 69 69 номер менен байланышасыздар. Биз чыгандышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.